Эгерде биз жигиттер, ой жигиттер. Токтоп тургула. Мына бул адепсиздик ушундан башталат, урматтуу коллегалар. Жанаттан бери байкап отурам, бул жактан басып чыгат, оозунан сагыз чайнашат, ары киришет, бери киришет, колдорун чөнтөккө салып алып жүрүшөт. Биздин кезибизде сатын düşөн ушундайларды көрсөк эмне кылат элек? Мына ушундан башталат. Силер жыйын өткөрүп атасыңар. Айтыңыз. Мына ушул архитекторлор кошуну расмий түрдө кайрылгандан кийин дагы өзүм билем деген жыйынтык менен алып барып аткандан кийин кайсы адистердин ою керек дагы. Эгер архитекторлор союзу кыйкырып атса токтоткула деп. Эгер ошол имарат биздин Борбор шаарыбыздын архитектуралык маданий тизмесине кирген болсо, ошону талкалап аткан болсо, эртең ак кемени талкалагыла. Siz tуура айтып атасыз, сиз менен кошо сүйлөшөлү, түштөн кийин талкуулайлы деген шылтоо менен ак кеменин талкалагыла. Андан кийин келип филармонияга келгиле да, филармонияны талкалагыла. Усубалиев жасаган, коммунисттер жасаган издин баарын жоготкула. Мына ушул Исхак Саматович, менин позициям, мен өзүбүздүн позицияны билдирдим, ачыктан ачык биринчи күнү. Биз ошол Кыргызстан архитекторлор союзунун позициясын колдошубуз керек. Эл өкүлү катарында. Рахмат. Эл чындыкты билсин. Медер мырза, мына депутат болуп келдиңиз. Кайсыл тармактын үстүнөн көбүрөөк басым жасап иштейин деп алдыңызга кандай конкреттүү пландарды коюп жатасыз? Кудай буюрса, максат алгачкы принцип бир эле. Бир гана Кыргызстандын элин кызыкчылыгын көздөгөн мыйзамдарды, укуктук ченемдик актыларды кабыл алууну көздөп жатабыз десем жаңылышпайм. Кудай буюрса. Ушу конституция көп өзгөрүүлөр кирбеди. Ошолордун үстүндө дагы мыйзамдарды өзгөртүү боюнча иш алып барасыздарбы? Албетте, сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө сиздер билгендей көп укуктук ченемдик актылар конституцияга шайкеш келтирилиши керек, коллизиялык нормалары жокко чыгарылышы керек. Мен бир аз кечирим сурайм, үнүм бүтүп калыптыр, кичине оорупчу. Ошого акырыныраак сүйлөшкө туура келип атат. Сиздерге белгилүү болгондой, мурда шаар бийлигинде иштеген бир канча өкүлдөр дагы бүгүн жогорку кеңешке депутат болуп келишти. Алардын бири Балбак Төлөбаев. Саламатсызбы? Торку кеңештин төрагасы мурунку рахмат. Мына ошондой эле шаардык кеңештин төрагасы болуп иштеген мурда Жаныбек Абиров. Мандатыңыздар кут болсун. Чоң рахмат. Алдыңыздарга кандай максат план коюп, кайсыл тармакта негизинен басым жасап иштейин деген пландарыңыздар бар? Улуулардан баштайлы. Биз азырынча ойлогон бир 3-4 чоң маселени көтөрө турган маселелерибиз бар болчу, элди аралап жүрүп көрдүк анын баарын. Биринчиси мына эки пособие боюнча. Экинчи жерлерди мыйзамдаштыруу боюнча. Анын үчүнчүсү Ысык көлдө жанакы хвостохранилище бар, кажется, анан Чолпонотодагы очное сооружение, ушул чоң маселелер, ушулар боюнча көтөрөйүн. Жаныбек мырза, сиз кандай алдыңызга пландарды койдуңуз? Кайсыл маселенин үстүнөн бел байлап иштейин деп атасыз? Биринчиден менин оюмча баштаганыбыз ички регламенттен башташ керек. Андан кийин мен өзүм 26-чы бир мандаттуу Ленин районунан шаардан шайланып келгем. Ошто көбүнчөсү шаардын маселесин көтөрүш керек. Балбак Зырлыч айтып кеткен шаардагы чоң көйгөй, жерлерди мыйзамдаштыруу, 7000 жакын ошо үйлөр курулуп калган, бирок документтери, кызыл китептери эчтекеси жок. Ошоларды биринчиден эле көтөрүп чечиш керек. Мына эл арасында айтылып келгендей, сиздердин үй бүлөнү көмүр магнаттары деп коюшат да. Анан ушул бизнести улантасызбы же кандай такыр таштайсызбы? Жок, это уже мен бул жеке уже атамдын бизнеси. Мен тиешем ошого жок. Анан жалпы элге сатып аткан көмүр бул менин оюмча керектүү. Анан ошого мен тиешем жок. Аялдардын квотасы менен партиялардан бир канча айым депутаттар жогорку кеңешке шайланып келди. Алардын ичинен Ынтымак партиясынан эң көп добушка ээ болгон бул Шарапаткан Мажитова. Бүгүн аксакал депутат катары ал парламентти ачып бергени турат. Саламатсызбы? Мандатыңыз кут болсун. Сиз буга чейин дагы 2010-жылы Ата журт партиясынан депутат болуп келген экенсиз, бирок 4 ай эле иштеп башка пайдалуу иш кылайын деп кетип калган экенсиз. Азыр эми алдыдагы пландарыңыз кандай? Аягына чейин иштейсизби? Рахмат. Мында чындап ниет кылып, чындап план коюп келип атам. Аягына чейин иштеп, элге керектүү болгон пайдалуу мыйзамдарды чыгарганга жардам берейин.
элге жакындан жардам берейин деп келдим. Мына эл арасында шайлоо өнөктүгүндө көп проблемаларга душар болдуңуздар, көрдүңүздөр да. Кайсыны көңүлүңүзгө түйүп калдыңыз? Шайлоодо элди аралап жүрүп, эл өзгөрүүнү каалаганын, өнүгүүнү каалаганын жана башка жаңы адамдардын келишин каалаганын билдик. Ошондой эле элге жакын сүйлөп, элдин жүрөгүндөгү сөздү тапсаң, эл өздөрү эле келип добуш берет экен. Мына ушуну байкадык. Элге бийликтин жакындашы өтө керек экен. Эл чындыкты билсин. Динара, саламатсызбы? Мандатыңыз кут болсун. Кандай максат менен депутат болуп келдиңиз? Алдыңызда кандай пландарыңыз бар? Мен туруп алайын, сизге удобно болсун. Эми мен өзү юристмин. 25 жылдык стажым бар. Максаттар чоң. Себеби биздин көп мыйзамдар аткарылбайт. Биринчиден ушу эмнеге аткарылбайт? Себеби каржылоосу чечилбей туруп кабыл алынат. Мен ушу биринчи максатым бул жака келгеним практика түрүндө мыйзамдарды аткарыла турган механизмдарды иштеп чыгып, ошону өткөргүм келип атат биринчиден. Экинчиден, эң көйгөйлүү маселелер бул экология, жаратылыш, айлана чөйрө маселеси болуп атат. Мен өзүмө койгон максатым бул сууну сактоо боюнча, абаны сактоо боюнча жана биздин токойлорду сактоо боюнча мыйзамдарды бүт мен мына келердин астында дагы бир сыра кайрап чыктым. Өтө көп мүчүлүштүктөр бар экен, өтө бири-бирине карама каршы келген жерлер бар экен. Ошого көп күчүмү ошуга жумшайм башында эле. Анан негизи биздин партиябыз өзүбүзчө чогулуп улам сүйлөшүп аттык келип алып раскачка кылып отура бербестен проектилерибиз менен чыгайлык тез арада деп. Анан ушул орусча айтканда, значит, о национальных стратегических решениях деген мыйзамдын азыр проектисин иштеп чыктык. Бул эмне жөнүндө? Бул бүт кабыл алынып аткан национальный баягы стратегия бар эмеспи бизде? Ошолордун аткарылбашына ким күнөөлүү болсо, ошолор жооп бериш керек. Ошонун механизмин биз киргизебиз деп атабыз. Биринчи ушу кадамыбыз болот. Эл чындыкты билсин. Эрлан Кукулов, Ынтымак партиясы. Коллегалар, могу жерде сөздөр чыгып атат да, жардамчылар боюнча, ак үйдүн ремонту боюнча, жана ошондой эле башка столовый боюнча да. Туугандар, мен ак үйдөгү столовый жок, немеси жок эле иштеп келгем. Иштей берсе болот, ишенип койгула. Биз бияка өзүбүздүн талабыбызды коргогондой келиптирбиз да, мындай жумушка келгендин ордуна мындай бизге ушул керек дегенге келиптирбиз. Могу жерде жада калса кээ бир депутаттар ручка кагаздарыбызды жоктоп атасыңар да. Кабинеттериңердин ключун ала албай турсуңар. Силер эл өкүлүсүңөр да. Силер эгер өзүңөр кабинеттериңердин ключуңарды албай алсаңар, ким күнөөлүү мында? Алгыла ключуңарды. Биз бияка иштеген келдик, туугандар. Мындай суроолоруңарды токтоткула, жанагы биз мындай машина керек эле, анан мындай маслаш жок иштеген. Тезирээктен бүтүрөлү.